Арабагыла алгач мен ушу нарктын бүгүнкү күндө зарылчылыгы жөнүндө айткым келип атат. Азыр Рысбек мырза жакшы туура белгилеп кетти. Дүйнөдө улуттардын саны көп. Бирок тилекке каршы дүйнөлөшүү деген бир чоң мындай апат деп койсок болобу, же болбосо мындай бир чоң кыймыл кетип баратат. Негизги урааны жакшы болгону менен бирок көзгө көрүнбөгөн, же болбосо ачык айтпаган бир башка көздөгөн максаттар бар. Анан адамды бир өңчөйлүккө, бирдейликке алып бараткан көп процесстер, программалар бар дүйнөлүк деңгээлде. Биз мына кыргыздар, биз мамлекет баш болуп, ошол дүйнөлүк процесстердин бир объектисине айланып калдык. Биз өз алдынча өзүбүздүн программабызды, өз алдынча өзүбүздүн жолубузду, дүйнөгө көрсөтө турган өзүбүздүн ордубузду, анан өзүбүздүн таасирибизди көрсөтө элекпиз. Ал башка маселе. Бирок ошондой чоң кыймыл аракет болуп аткандан кийин дүйнөдө ошого жок эле дегенде мындай бир өзүбүздүн өздүгүбүздү деп коелучу, жана иденттүүлүк маселесине келгенде ар бир улуттун өзүнүн калыптануу, жаралуу доорунан баштап, анан ушул жашоодо ээлеген ордуна жараша басып өткөн жолу, тажрыйбасы. Анан ошол улут катары жашоосундагы жашоого көз карашы калыптанат, албетте, дүйнө таанымы. Бул ошол жана жашоонун негизи деп койсок болот. Анын турган негизи эмне? Анын дүйнө таанымы. Дүйнөнү кандай тааныды? Мисалы, Жылдыз айым жакшы айтпадыбы? Бул жерде керек болсо жаратканды таануу маселесинен баштап, адам табиятты таануусу, анан адам өзүн таануусу, коомду таануу маселелеринин баарын, анан ошонун негизинде жалпы дүйнө тааным калыптангандан кийин, анан ошол бир негизде туруп алып, анан жашоо эрежелери иштелип чыгат. Бул жанагы салты, адаттары, ырымдары, тыюулары деп келип, ар биринин өзүнүн орду, өзүнүн аткара турган бир милдеттери деп коелу, ошол эреже тыйымдардын баары. Ошол келип туруп бир бөлүгү болуп калат, жашоо эрежеси катары. Анан ошонун негизинде үчүнчү дагы бир түркү келип чыгат экен, бул жашоо талабы деп коет. Мисалы, ошол жашоонун маңызын түшүнүп, өзүңдүн белгилүү эрежең менен сен анан өнүгүп өсүшүң керек да. Анан ошондо өнүгүү жолуңдан тайбай, баягы багытыңдан, негизиңден, нугуңдан чыкпаш үчүн талаптар бар экен. Мисалы, намыстуу болуш керек, абийирдүү болуш керек, арды сакташ керек деген түшүнүктөр. Ошондон келип чыккан иштелип чыгып, анан кийин бир муундан экинчи муунга өткөрүп бере турган бул тарбия маселеси болуш керек экен. Адеп маселеси болуш керек экен. Ошонун баары ошо талаптарда жүрөт. Анан ошо үч түркүктүн алкагында карап тургандан кийин, анан келечекке сала турган жолдун мындай бир максат дейбизби, жете тиги бир чоң мүдөө талабы дейбизби, бул жашоонун көрүкү. Азырда илимий баягы батыштын тили менен айтканда картина мира деп коет экен. Ушул нерсе керек экен. Себеби байлантып сага бир асманда жарык жанган жылдыздай болуп, сага нук багыт салып бере турган бир ориентир деп коебуз го. Ошонун кыргызча айтканда жашоо көркүндө сен кандай эл болуп жашашың керек, кандай мамлекетте болушуң керек, анын ички тартип таалими кандай болуш керек, элди кандай адамдар башкарыш керек, жана башка деген нерсенин баары ошол төрт түркү бирип келтирип, анан ошол жана нарк деген бир тутумду түзөт экен да. Эми карап көрсөк, бүгүнкү жашоодо, бүгүнкү кыргыздын коомчулугунда ушул нерсе кандай акыбалда? Атабадан бери келаткан баалуулуктар, жолубуз, тарыхыбыз, санжырабыз, жана башка деген нерселерибиздин баары, эреже тыйымдарды айтып атабыз, салт саналарыбыздын баары. Бүгүн ал бирөөнүн эсинде болсо, бирөөнүн китебинде жазылып турат, бирөөнүн түшүнүгү да жок ал жагында. Анан ошондон улам биз ошол өзүбүздүн өзөгүбүздү тааныбай, ким экенибизди тааныбай адашып жүрүп, башка бирөөнүн жолуна түшүп, башка бирөөнү туурап, башка бирөө болгубуз келип, анан аягында келип туруп карасаңар, бир уч эле кыргызбыз биз, бир 5-6 миллионго жетпеген. Анан ошол 5 миллион кыргыз болсо да 5 тарапты карап атпайбыз. Ошондо болуп атат да. Анан зарылдыгы дегенде так ошол баягы кыргызда бир жакшы макал бар. Түбү бирге биригет, башы бирге жазылат дегенде, ошо баарыбызды бириктире турган тамырыбыз да, ошол тамырыбыздан биз өнүп өсүп ушул күнгө жеттик да, миңдеген жылдарды карытып эл катары. Демек ошол тамырдан келаткан өзүбүздүн табигый өнүгүү жолубуз, же болбосо азыркы тил менен айткан программабызды азыр кайра жандандырышыбыз керек. Ал ошо кыргыздын коду менен жандалат. Мындайча айтканда, замандын тили менен айтканда. Ошонун өзү бир сөз менен айтканда ал улут наркы болот.